Ардактуу телекөрүүчүлөр, ишилгери бүгүн 1 март 2021 жыл күнгө дүйшөмбү, жаздын алгачкы күнү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыдагы сааттарды ишилгери берүүсү менен бирге болууга чакырабыз. Студияда Амантур Төрөбаев, саламатсыздарбы? Пандемия бир эле Кыргыз өлкөсүнө эмес, жалпы дүйнө жүзүнүн бир топ мамлекеттерин олуттуу зыянга учуратты. Анын кесепетинен тышкы соода тармактары дээрлик токтоп калды. Чек аралардын жабык турушу жана пандемия шарттаган тоскоолдуктар товар алмашууга терс таасир этти. Ал эми өлкөнүн тышкы соода тармагын калыбына келтирип, экономиканы кантип батыраак чыңдоо керек? Алдыда экономика маселелери тууралуу сөз кылабыз. Ишилгери программасында тышкы соода чөйрөсүндөгү Бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун орун басары Каныбек Кудайбердиев студиябызда. Саламатсызбы? Студиябызга кош келиңиз. Айтсаңыз, алгач эле тышкы соода чөйрөсүндөгү Бирдиктүү терезе тутумунун киргизүүнүн пайдасы жана анын зарылдыгы жөнүндө. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Чындыгында бүгүнкү күндө ушул өлкөбүздүн жашоосунун бардык тармактарында санариптик реформалар жүрүп атат. Ага ылайык ушул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн артыкчылыктуу ошол ишинин артыкчылык багыттарынын бири болуп, ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды ушул онлайн формат режимде Бирдиктүү терезе форматында санариптик кызматтарды көрсөтүү, ошондой эле административдик жанагы процесстерди автоматташтыруу, мамлекеттик санариптик мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү жана башка иш аракеттер камтылган ушул санариптик трансформациялык иш аракеттер ушул өкмөттүн негизги артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө ага ылайык биздин мекеме дагы бул реформаларга өз салымын кошуп, активдүү катышып келүүдө. Себеби биздин мекеменин негизги максаты болуп, ушул тышкы соодага операцияларын жүргүзүү үчүн керектүү болгон уруксат документтерин электрондук түрүндө онлайн режимде ушул документтерди түзүүдө жана даярдоодогу жанагы кандайдыр бир административдик тоскоолдорду жоюу, кандайдыр бир ушул административдик ушул процесстерди оптималдаштыруу. Мындай бюрократияга жол бербөө. Ошол биздин мекеме негизги милдет болуп эсептелинет да. Чындыгында өз учурунда Кыргыз Республикасынын тышкы соодасын өнүктүрүү, анын көлөмүн өстүрүү үчүн бир жөнөкөй, оптималдуу, бир универсалдуу, бир административдик бир соода жол жобоосуна муктаж болгон. Ага ылайык бир 2015 жылы ушул өлкөбүздө тышкы соода чөйрөсүндөгү Бирдиктүү терезе мамлекеттик системасы иштеп чыккан. Бул маалымат системасынын оператору болуп биздин мекеме аныкталган. Бул маалыматтык системага атайын өкмөттүн чечими менен 11 мамлекеттик орган кошулган. Именно ушул тышкы соодага уруксат берүүчү документтерди берген 11 мамлекеттик орган бул маалымат системасына кошулган. Бүгүнкү күндө бул маалымат системаны биз тарабынан ушул дүйнөлүк талаптарга ылайык, эл аралык талаптарга ылайык, ушул Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына ылайык, улуттук талаптарга ылайык бүгүнкү күндө ушул система модернизация жүрүп атат. Ушул жылдын ушул экинчи жарымында бул система модернизацияланган система, маалымат системасы ишке берилет деген ниеттебиз. Пландарыбыз бар. Анан бүгүнкү күндө ушул Бирдиктүү терезе иштелип чыгыптыр. Бул система кандай иштейт? Анын колдонуучулары ким? Алардын өз ара иштешүү тартиби кандай? Эми мен жана айтып кеттим, 11 мамлекеттик орган, бул кайсы органдар? Бул биринчиден экономика жана финанс министрлик тарабынан булар жанагы өзгөчө товарларга экспорттоого жана импорттоого лицензия берет. Бул биринчи, бул мамлекеттик салык кызматы, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы, мамлекеттик токой чарба агенттиги, мамлекеттик байланыш агенттиги, дары-дармектер жана медициналык буюмдар департаменти, оорулардын алдын алуу жана экспертиза департаменти, курулуш тармагында сертификаттоо боюнча республикалык борбор, стандартташтыруу жана метрология деген борбор бар экономика министрлигинин алдында. Ушул борбордун аймактык борборлору уруксат кагаздарын берет. Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасы, өсүмдүктөрдүн карантин департаменти бар айыл чарба министрлигинин алдында. Бул департамент биздин ушул маалымат системасына кошулган. Жана автомобиль, суу транспорту жана салмак габариттик көзөмөл агенттиги бар. Ошол 11 мамлекеттик орган биздин маалымат системасына кошулуп,
бүгүнкү күндө уруксат документтерин, бул кайсы документтер? Булар лицензиялар, шайкештик сертификаттары, ветеринардык сертификаттар, фитосанитардык сертификаттар, кандайдыр бир продукциянын бир тастыктаган регистрат немеден каттоодон өткөн жөнүндө күбөлүктөр жана ар түрдүү маалым 30дан ашук уруксат документтерин берген ушул мамлекеттик органдар биздин системада иштеп атат, кошулганда. Бул система аркылуу, бул маалымат системанын негизги колдонуучулары болуп, булар ишкерлер эсептелинет. Кайсы ишкерлер? Булар эгерде товарларды экспорттойм деген же импорттоп алып келем деген же транзиттик жол менен ташыйм деген ишкерлер ушул маалымат системанын негизги колдонуучулары болуп эсептелинет да. Себеби биздин маалыматтык система аркылуу ошол ишкер электрондук түрдө бир эле убакта ошол бир жана же бир нече мамлекеттик жанагы 11 органга арыз, электрондук түрдө арыз берүү мүмкүнчүлүгү каралган. Бул өз кезегинде биздин маалымат система бажы кызматынын маалымат системасы менен интеграцияланган. Биздин маалыматтык система аркылуу берилген бардык уруксат документтери автоматтык түрдө бажы кызматынын кызматкерлерине эме болот да, жеткиликтүү болот. Ушул арыз ишкерлер арыз берүүнүн 3 негизги эмеси бар, жолу бар. Биринчиси бул өз алдынча. Ал үчүн бул ишкер келип биздин маалыматтык системага каттоого өтүш керек. Ал үчүн ал биздин мекеме менен келип келишим түзүп, электрондук кол тамга деп коет, аны алып туруп каттоодон өткөндөн соң өз алдынча үйүнөн же кеңсесиненби же кайсы жерден болсо электрондук түрдө өз алдынча арыз берүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул биринчи жолу. Экинчи жолу арыз берүүнүн, ишкерлердин арыз берүүнүн экинчи жолу бул биздин мекеменин сервистик борборлору бар. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында бир эле сервистик борборубуз бар. Ушул сервистик борборлордо биздин операторлор иштейт. Ошо операторлор аркылуу арыз берүү жолу бар, экинчи жолу. Үчүнчү жолу бул ошол мамлекеттик органдардын өздөрүнүн операторлору бар. Ошо ал операторлор бүгүнкү күндө ушу биздин маалымат системада иштөө боюнча кандайдыр бир деңгээлде бир окутууларды өткөн, ар биринин өздөрүнүн электрондук жана кол тамгалары бар, тиешелүү жанагы минималдык талаптарга жооп бере турган компьютерлер менен камсыз болгон. Ошол операторлор ошол 11 мамлекеттик органдан өздөрүнүн операторлору аркылуу дагы ишкерлер арыз берсе болот да. Бирок баса белгилеп айткым келет, кайсы жол менен арыз берүү тандоо мүмкүнчүлүгү бул ишкердин өзүнүн ыктыяры. Кайсы жол менен тандаса, ошол менен жол менен арыз берет. Арыз деп калдык, канча документ азыркы түрдө ушул электрондук түрдө арыз бере алат жана ишкерлер бул тутумга кошулуу менен артыкчылыктары кандай болот? Мен бир арыз берүүнүн убактысы 5 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин созулат, созулат, арыз берилет да. 2020-жылы жалпысынан бир 42 миңден ашуун биздин маалымат системасынан арыз берген. Бул көрсөткүч мисалы 2-3 жыл мурунку жылдардын көрсөткүчү менен салыштырмалуу жылдан жылга бул көрсөткүч өсүп атат. То есть биздин маалымат системасынын колдонуучулары жылдан жылга көбөйүп атат деген белгиси да. Бул маалымат системасынын негизинен ушул бирдиктүү терезе принцибин жайылтуу, киргизүү бул бир эле ишкерлер эмес, бул жалпысынан мамлекетке дагы кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик органдарга дагы кандайдыр бир артыкчылыктуу пайда жактары бар да. Себеби бул биринчиден ишкердин убактысын кыскартат, кеткен чыгымдарын кыскартат, бул маалымат системаны колдонуу менен. Жалпысынан сиз өзүңүз жана белгилеп кеттиңиз, бюрократиянын деңгээлин төмөндөтөт, коррупциянын деңгээлин төмөндөтөт. Демек бул жерде адамдык факторлор кичине азаят, Адамдык факторлор жанагы ишкер менен мамлекеттик органдын ортосундагы баягыдай түз байланыш жок болуп, только электрондук түрдө байланыштар болот да. Бул жалпысынан жанагы инвестицияга тартууга кандай ыңгайлуу шарттарды түзөт, сооданын ишин жакшыртат, жанагы бардыгына бирден мүмкүнчүлүк түзүлгөнгө байланыштуу бул атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү жогорулатат. Ошол эле кезде мамлекеттик кызматтардын көрсөтүүсүнүн сапатын жогорулатат. То есть бул бирдиктүү терезе принцибин бул жайылтуу, киргизүү жалпысынан бул көптөгөн бир артыкчылыктарга ээ деп баса белгилеп айткым келет да. Ушул тышкы соода чөйрөсүндө жүргөн ишкерлерге кандай жагымдуу шарттар түзүлүүдө? Мен
жана айтып кеттим, ушул биздин системабыз бажы кызматы менен байланышканда, бажы кызматы маалымат системасы менен биздин системада берилген бардык кагаздар бажы кызматына жеткиликтүү болот. Арыз бергенден соң биздин маалымат системанын ичинде ар бир арыздын негизинде уруксат документтеринин негизинде автоматтык түрдө папка таможенное оформление деп коет, бажылык жол жобоштор папкасы түзүлөт. Бул папкага атайын өзү уникалдуу бир 10 сандуу бир сандар берилет да. Бул уруксат документтери даяр болгон соң автоматтык түрдө же СМС билдирүү аркылуу же электрондук почта аркылуу ишкерге маалымат келип түшөт. Сиздин бардык уруксат документтериңиз даяр болду, сиздин уникалдуу номериңиз 10 номерде мындай болду деп. Анан бул ишкер барат дагы чек арага барып туруп же бажы кызматына барып туруп ошол 10 уникалдуу номерди айтса, бажы кызматынын өкүлүгө ошол бардык уруксат кагаздары көрүнүп турат. Ошол негизинде анан кийин бажы процедураларын жүргүзүш керек. Мен ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып дагы бир баса берип айткым келип турат. Биздин ушу колдонулган мыйзамдардын негизинде ушу бажы кызматы ушул биздин система аркылуу берилген бардык уруксат документтерин булар кабыл алууга милдеттүү. Ошондой эле жана артык дагы кандай жагымдуу шарттар түзүп атабыз? Бул биздин мекеме тарабынан бүгүнкү бир проекттин алкагында маалымат соода порталын түзүп атабыз. Быйылкы жылдын айына чейин бул порталды иштеп чыгып ишке киргизебиз деген планыбыз бар, ниеттерибиз бар. Бул планда 34 кеминде 34 продукциянын жогорку биздин ушул ата мекендик экспортко тиешелүү ушу негизги деген продукциялар жөнүндө жалпы маалымат жайгашат. Ошол продукциялар кантип соода процедураларын жүргүзүш керек, бул продукцияларга кандай документтер керектелет, жалпы ошол 34 продукция бул негизгилеген биздин продукциялар жөнүндө маалымат бул порталда жайгашат. Бул порталдан кандайдыр бир деңгээлде ушул ишкерлердин ушул жагымдуу шарттарга түзүүгө бир кандайдыр бир алардын ишинин жакшыртуусуна кандайдыр бир пайдасын тиет деген үмүттөбүз. Ошондой эле мына бүгүнкү күндө мына түндүк ведомство аралык эмеси маалымат тутуму бар. Бул тутумга биздин маалыматтык системадан кошулган. Бул тутум аркылуу биз бүгүнкү күндө көптөгөн 7 мамлекеттик органдар менен маалымат алмашабыз. Мен кээ бир мисал келтирип коеюн. Мисалы юстиция министрлиги менен биз келишим түзүп, алардан юридикалык жактар жөнүндө маалымат алабыз. Мамлекеттик каттоо кызматы менен келишим түзүп, алар бул кызматтан биз жарандардын, ишкерлердин жеке маалыматтары жөнүндө маалымат алмашып турабыз. Мамлекеттик жанагы салык кызматынан биз жанагыдай юридикалык жактар каттоо жана патенттердин бергени тууралуу маалыматтарды алмашып турабыз. Улуттук банк менен келишүүбүз бар. Бул биздин сайтыбызда бул валютанын курсу, күндөлүк курсу жөнүндө маалымат алып турабыз. Жалпысында бул маалымат алмашуулдагы ушул ишкерлердин биздин маалыматтык системада иштөөсү үчүн каттоо жана жанагы биздин арыз берүү үчүн талап кылынган маалыматтардын санын кыскартат. Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде ишкерлерге бир жеңилдетилген бул жакшы бир артыкчылык менен. Кандайбек Мухтарович, мынакей маалымат базасы деп калдык. Маалымат базасы кандай сакталат жана анын коопсуздук деңгээли канчалык, мындай сактоо деңгээли кандай? Эми биздин мекеме негизги биз ушул маалымат система оператору болгондон кийин бул маалымат системасындагы сакталган, камтылган бардык маалыматтарды сактоо, анын купуялуулугун камсыз кылуу, конфиденциальность данных деп коет. Ушул камсыз кылуу бул биздин как оператор негизги милдеттерибиз болуп эсептелинет да. Бүгүнкү күндө колдомунда Кыргыз Республикасынын атайын ушул мамлекеттик органдардагы маалымат базалардагы камтылган маалыматтарды сактоо, аны коргоо боюнча атайын талаптар бекитилген. Өкмөттүн атайын эмеси токтом негизинде атайын мыйзамдарыбыз бар. Ушул мамлекеттик электрондук башкаруу жөнүндө жана башка мыйзамдарыбыз бар. Ошол мыйзамдарда дагы кайсы талаптар негизинде кайсыл жол менен ушул маалыматтар сакталып жүргөн каралганда бекитилген. Биздин күндө биздин ишканадагы ушул бардык ушул мыйзамдардын негизинде биз дагы маалыматтар сактап,
аны купуялыгын камсыз кылып келе жатабыз да. Соңку суроолордон болсун, ушундай эле тышкы соода чөйрөсүндөгү башка мамлекеттерде ушундай бирдиктүү терезелер барбы, камтылганбы? Эми бул бирдиктүү терезе принциби бир 50ден ашуу бир мамлекеттерде бар да. Бул өнүккөн мамлекеттерде дагы киргизилген, бул өнүгүп келе жаткан мамлекеттерде дагы киргизилген да. Өнүккөн мамлекеттерде бул мен баса билип айткым келип турат. Бул Сингапур өлкөсүндө, Малайзия өлкөсүндө, бул Америка Кошмо Штаттарында, Германияда жана башка өнүккөн мамлекеттерде, алеги кошунабыз мына Тажикстан жана башка коштон мамлекеттерде да бул принциптер ишке киргизилип, бүгүнкү күндө үзүлүп эмгектенип жүрөт да. Биз дагы ушул ниеттебиз, ушул барып көч бара түзүлөт дейт. Бул маалыматтык системабыз менен биздин ишкерлер жалпысынан ошо электрондук форматка өтүп, бүт баардык уруксат документтери онлайн түрүндө форматта берилет деген ниетибиз бар да. Каныбек Мухтарович, сизге чоң рахмат. Ушул тышкы соода чөйрөсүндөгү бирдиктүү терезе жөнүндө кененирээк маалымат бергениңизге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Сиздерге дагы чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Иш илгери программасында тышкы соода чөйрөсүндөгү бирдиктүү терезе Борбор мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун орун басары Каныбек Кудайбердиев менен маек жүргүздүк. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар.